Саламатсыздарбы достор. Өткөн сабакта биз сиздер менен форма элементтери жөнүндө таанышып, алар жөнүндө маалымат алганбыз. Достор, ошол учурда мен бул жерде label дегенди L-ны калтырып туура эмес жазып коюп турмун. Кечиресиздер, негизинен бул label элементи. Мен lab деп L таңбасын таштап коюп турмун. Туура жазылышы label болуш керек. Достор, бул label элементи негизинен форма элементтери үчүн белгини аныктайт да. Мисалы, элементти экранда окуганда колдонуучулар үчүн аябай пайдалуу, себеби ал колдонуучу мисалы киргизүү элементине көңүл бурганда, ал эмне элемент экенин түшүнбөй калышы мүмкүн да. Мисалы, бул жерде input элемент деп турат, user name деп турат. Жана бул жерде placeholder'ында атыңызды жазыңыз деген уже мындай айтып турат, бирок эгерде placeholder жөн гана мисалы Мария дей турган болсо, анда колдонуучуга бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мисалдан көрсөтө турган болсом, бул жерде Мария деп чыкты. Колдонуучунун аты деп айтканыбызда, бул биздин label'ыбыз колдонуучунун аты. Колдонуучу түшүнөт, бул жерге уже атты жазыш керек экен деп туруп. Бул жакта мисалы label жок учурунда бул жерде эч нерсе жок болуп турат. Эч кандай placeholder маалымат жок болуп турат. Label да жок болсо, анда колдонуучу бул жерге эмне жазышты билбейт да, кандай маалымат жазышты билбейт. Ошондуктан достор, бул label элементи колдонуучуга аябай пайдалуу. Бул кошумча бул жердеги input эмне жөнүндө болуп аткандыгы жөнүндө бул жерде label элементи маалымат берип турат. Эгерде колдонуучунун пароль дегенде, колдонуучу түшүнөт, значит бул жерге паролду жазыш керек экен депчи. Ошондой эле достор, бул label элементинде for деген атрибут бар. Бул for деген атрибут эмне үчүн керек? Мисалы, бул жерде label элементи кайсыл элементке, кайсыл inputка тиешелүү экенин көрсөтүү үчүн for элементи колдонулат. For элементине биз кайсыл элементке тиешелүү экенин жазабыз. Мисалы, input'ун атын жазып туруп, input ID бул жерден username деп турат. Username'ге бул ID'си мисалы username болсун. Анда бул label ушул input'ка тиешелүү экенин көрсөтүү үчүн бул input'тун атыны, башкача айтканда ID'сини бул жака беришибиз керек, достор. Мисалы, бул жерде password деп турат, бул input'тун ID'сини password деп көрөлү дагы. Password. Бул password дедик. Эми бул жерде колдонуучунун паролу деген label кайсыл input'ка тиешелүү экенин көрсөтүү үчүн бул ID'ни бул жерге жазышыбыз керек болот. Ошондо label түшүнөт, мен ошол элементке тиешелүү экенмин, username элементине тиешелүү экеним жөн болсо бул жердеги label мен ошол password деген input'ка тиешелүү экенин деп түшүнөт дагы. Биздин формабыздагы толук түрдө туура иштейт. Ошондой эле маалыматты жөнөтүп атканда маалыматыбыз да туура кетет. Достор, ошондой эле формада дагы бир элемент бар. Select деген элемент бар. Select деген элемент өзү эле түзүлбөстөн, ал кошумча дагы бир элементти камтыйт. Эки элементтин жардамында түзүлөт. Ал экинчи элемент бул option деген элемент, достор. Select эмне үчүн керектелет? Select дагы, достор, бир канча маалыматтын ичинен бир гана маалыматты тандоо үчүн керектелет. Бул жерде select name деген атрибут бар. Ал select'ин атын камтыйт. Мисалы, бизде color десек, color дей турган, age дей турган болсок, мисалы, age болсо, age жөнүндө, жаш жөнүндө маалыматты камтышы керек боло турган болсо, бул жерге label'да жазып коелу да. Label сиздин жашыңыз десек, бул жерде age деп select түздүк да, option'да value деген атрибут бар, достор. Ал value деген ошол option'дын мааниsin камтыйт. Option мааниси мисалы 17 боло турган болсо, ал 17-ни колдонуучуга көрсөтүү үчүн эки option'дун ортосуна жазабыз. Андан бир канча маанилер болушу мүмкүн. Мисалы 18, 19, 20, 21,
22 бул жакта дагы ошондой эле болот. 8 себеби value колдонуучуга көрсөткөн value менен окшош болуш керек да. Колдонуучу көрүп жаткан башкача айтканда маалымат менен бул жактагы optionдун ичиндеги колдонуучуга көрүнбөгөн маалымат окшош болуш керек. Бул жерде сиздин жашыңыз деп чыкты. Бырлардан көрүп түзөбасак убактылуу эле, эгерде биз кийин CSS колдонгонубузда сөзсүз түрдө CSS'ин жардамы менен жазышыбыз керек. Мынчалык көп быраны колдонбошубуз керек, достор. Биз азырынча эле жакшыраак көрүнүш үчүн колдонуп жатабыз. Достор, бул жерде сиздин жашыңыз деп чыкты. Бул жерде биздин жашты тандасак болот. Мен дагы деле шны туура эмес жазыптырмын. Бул жерден сиздин жашыңыз деп чыкты. Бул жерде караңыздар, бир канча маани чыкты. Бул бир канча маанинин ичинен бир гана маанини тандай алабыз. Тандаганыбызда ал уже select'те көрсөтүлдү, достор. Ошондой эле, достор, select'те дагы бир кандай group деген бар. Ал деген бир канча select'теги группаны, мисалы, select'те бир канча группаны түзүп алса болот да. Мисалы, группту көрсөтсөм, мисалы, патаклер болот. Бул жерде сиздин жашыңыз деген лейблга керек калбайт ал учурда. Групптун label деген атрибуту бар, ошол жерге label'ды жазсак, мисалы, жашыңыз деп жазалы дагы, бул групп өзүнө жашты камтысын. Ошондой эле ичине дагы бир групп түзүп, аны жашыңыз же туулган жылыңыз деп жазып койсок болот да. Мааниси окшошураак болуш үчүн. Туулган жылыңыз дедик дагы. Бул жерден же жашты тандаш керек, же туулган жылды тандаш керек. Жети дейм дагы. 98, 99, уже 2000 болуп калды. 2001 болушу мүмкүн. Эми иштетип көрсөк, достор. Бул жерде чыкты 17 деп. Эми киргенибизде жашыңыз, туулган жылыңыз деп жатат. Бул жерде бирин дагы көрүп жаза алабыз. Ошо жакшыраак көрүнүш үчүн. Деп туура эмес көрүнүп жатат. Достор, караңыздар, бул жерде группа болуп чыкты. Бул жерде жашыңыз деп, андан кийин туулган жылыңыз деп. Бул жерде эки группадан бирөөнү тандашыбыз керек да. Мисалы, 19 тандасак, бул жерде select 19 болуп калды. Ал эми 98 тандасак, анда биздин select'ыбыз жылы уже 98 болуп калды. Достор, ушундайча select'ти колдонсок болот. Select элементи дагы формаларды колдонуп атканда аябай керек, достор. Достор, ушуну менен биз сиздер менен
эң негизги форма элементтери менен тааныштык, форма элементтеринин иштешин көрдүк. Кийинки сабакта форма элементтери үчүн бир мисал иштесек дагы жакшыраак түшүнүп калабыз. Достор, кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.